Баарыңарга салам. Эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Адаттагыдай эле сиздер менен бирге мен Асель Болотбекова болмокчумун. Экрандан алыстабаңыздар. Менимче баарыбыз эле бул партияга шайлап койчу, тиги талапкерге добушумду берип койчу деп суранган адамдарды жолуктурсак кереге, алар бизди бул талапкер сөзүнө бек, бул партияда жалаң патриоттор чогулган деген сыяктуу сөздөр менен көндүрө албай бара. Кээде буга шайласаң муну кылып берет деп сөз да берип жиберишет. Адатта аларды кайсы бир талапкердин тууганы деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Бирок алар жөн гана акча табууну көздөгөн үгүтчүлөр. Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул саясий үгүт жана үгүтчүлөр тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал эми берүүбүздү баштаардан мурда адатка айлангандай эле кесиптешим Фирузага көңүл бурсак. Агитатор ал негизи чын эле айтканда мен билбейм. Агитатор деген ким? Билбейм. Эми болсо биз берүүбүздү андан ары улай интернет ааламына бир көз чаптырып, үгүттөө, орусча айтканда агитация деген сөздүн маанисин билип алсак. Агитация латын тилинен алганда кыймылга келтирүү деген маанини билдирет. Кеңири эл массасын же бир социалдык топтун саясий жигердүүлүгүн көтөрүү жана саясий аң сезимди жогорулатуу үчүн ооз-эки, басма жана башка маалымат каражаттарын колдонуу менен идеяларды, программаларды таратуу ишмердиги. Алгач саясий үгүттөөнүн кандай түрлөрү бар экенин билип алсак. Шайлоочулар менен жолугушуулар, митингдер же жүрүштөр, массалык маалымат каражаттары аркылуу үгүттөө, интернетте, анын ичинде социалдык тармактарда үгүт жүргүзүү, тышкы үгүт иштери, концерттерди, иш-чараларды, кайрымдуулук акцияларын уюштуруу, баракча, плакаттар аркылуу визуалдык үгүт жүргүзүү, телефондук үгүт, сурамжылоолорду жана чалууларды түзүү, эмгек жамааттарынын демилгелүү топтору менен иштөө, чоң жамааттардын чогулушуусунда, мисалы окуучулардын ата-энелерине, студенттерге сөз сүйлөө. Ошондой эле үгүттөөнүн азыраак колдонулган түрү бул ушак же кара пиар. Ал эми азыр үгүт жүргүзүүгө, кандайдыр бир үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок адамдарга токтолсок. Алар мамлекеттик, жарандык жана муниципалдык кызматкерлер, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний лидерлер, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү, 18 жашка чыга элек жарандар, анын ичинде эмблемалар, логотиптер, талапкердин саясий партиянын урандары жана талапкерлердин сүрөттөрү, ошондой эле таратылган үгүт материалдарында мындай адамдардын билдирүүлөрү бар сүрөттөрдү колдонуу, чет өлкөлүк жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын аймагында шайлоо алдындагы таркатылган үгүт иштеринин чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарына жайылтууга тыюу салынат. Ошондой эле шайлоо мыйзамдары шайлоого катышып жаткан партияларга эфир убактысында атаандаштарына каршы добуш берүүгө тыюу салат. Жанадагы эң жогорку рейтингдеги программалар тууралуу айта кетпесек болбос. Шайлоочулардын көпчүлүгү каршылаш талапкерлердин же саясий партиялардын мүчөлөрүнүн бири-бири менен болгон талаш тартышын рахаттануу менен көрүшөт. Басам талапкерлер үчүн телевидениедеги бул убакыт акысыз өткөрүлөт. Дебат учурунда бардык талапкерлерге, саясий партияларга убакыт бирдей берилет. Жалпы турнирде каршылаштарына суроо берүүгө кеткен убактылары да эске алынат. Ар бир бөлүнгөн убакыттын колдонулушун программанын жүрүшүндө көзөмөлдөөгө болот. Ар бир телерадио берүү компаниясы үн таймерин коюп, убактысын эсепке алат. Буга дебаттар өтүп жаткан телерадио компания жоопту. Ал эми талапкерлердин шайлоо фондундагы акчасы кайда жумшалат деп ойлойсуздар? Шайлоонун катышуучулары уюлдук байланыш үчүн төлөм, имаратты ижарага алуу, жол киреге сарпталуучу чыгымдардан башка шайлоо фондундагы акчаны колдонуу менен акы төлөнүүчү негизде жалпыга маалымдоо каражаттарында үгүт иштерин жүргүзө алышат. Ошондуктан биз көп жерлерден талапкерлердин сүрөтү бар плакаттарды, китепчелерди, календарларды көп көрөбүз. Сыналгыдан атайын тартылган жарнамаларды көрөбүз, радиодон угабыз. Анан албетте, үгүт иштерине кайсы партия каражатты көп сарптаса, ошону көбүрөөк көрөбүз. Үгүт иштеринин бардык түрлөрү добуш берүү күнүнө бир күн калганда токтотулушу керек экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени шайлоого чейинки бир күн жымжырттык күн деп аталат. Демек шайлоо күнүндө да үгүт иштерин жүргүзбөшүбүз керек. Эгерде үгүтчү кайсы бир партия үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жаткан болсо, үгүтчү да партиядагы жоопко тартылат.
Шайлоо дайындалган учурдан тартып, шайлоочуларды сатып алууга тыюу салынат. Акча каражаттарын төлөөгө, белектерди жана башка материалдык баалуулуктарды тапшырууга, товарларды арзандатып сатууга, пропагандалык басма материалдардан тышкары товарларды бекер таркатууга. Эгерде биз шайлоо учурунда эң баалуу болгон добушубузду сата турган болсок, бийликке келген саясатчыларга эч кандай сын пикир айтууга акыбыз жок. Анткени биз добушубузду сатуу менен бирге алсыз бийликти тандап алган болобуз. Албетте, добуш саткан жарандар бул кадамга эртеңкисин ойлобостон, турмуш шартка байланыштуу айла жоктон барышат. Андан ары баары белгилүү. Жеңишке жеткен талапкер добуш сатып алууга сарптаган акчаны кайтарып алуу үчүн бардыгын жасоого аракет кылат. Менимче ага элдин камын ойлогончо өз камын ойлогону артыгыраак. Андыктан добушубузду сатпай, жаркын жашоону максат кылалы. Анткени сенин добушуң, сенин келечегиң.